Жетекчилер акыркы жолу экинчи окууга алып келгенде ушул мыйзам боюнча тизмени разбивкасын кимге, качан, канча каражат, канча жылда сумма берилди деп сүйлөшкөндө Эльвира Жыргалбековна сөзсүз түрдө бир жуманын ичинде электрондук форматта же мындай в распечатанном виде алып келесиз. Канча 3 жума өттү. 3 жумадан бери мен кабинетиме жете албай жатасыздарбы? Анан комитеттин жетекчилерине берип турсуңар тизмени, орун басарына берип турсуңар, калган депутаттарга эмнеге берген жоксуздар? Жеке мен ушуну парламенттин палатадан көтөрүп сурагам. Эки өңөр келгенсиздер да? Эмнеге берген жоксуздар? Же аякта бир жашыруун маалымат барбы? Же элге жакпай кала турган маалымат барбы? Же коррупция барбы? Эмнеге жашырып жатасыздар? Эльвира Жыргалбековна, ошо комитеттин атына биз маалыматты жөнөткөнбүз. Сиздин атыңызга дагы биз бүгүн жөнөттүк. Сиз мен менен жеке сүйлөшкөнсүз. Ооба, жөнөттүк. Ооба, туурабы? Ушактан палатадан кийин калып да сүйлөшкөнбүз. Ооба. Мага ушуну тизмесин берип койгула, канча жылда, кимге, качан, кандай сумма менен берилди? Эмне деп жооп бердиңиз эле? Лично сизге жеткирип берем деп. Ооба, биз кат менен дагы 3 жума өттү, эмне болду? Биз ошо комитеттин атына адрести даректеп жөнөткөн экенбиз. Сиздин атыңызга дагы биз комитеттегилер мына отурат, комитеттин заведующийинин орун басары отурат. Светлана Наим. Ал мага жооп берип атат, жок, только жетекчиликке передали. И передали замам деди. Вам не передали дейт. Это что за отношение такое? Биздин колубузда дагы бар, сизге беребиз. Бүгүн дагы сизге кат жүзүндө дагы жөнөтүп коебуз. Жок, бүгүн 3-чү окууда алып келип атасыздар. Бул Артка кайрылыбы силерде? Эльвира Жыргалбековна, бул эч кандай жашыруун маалымат эмес. Бул өзүңүз билгендей, бул мыйзам 2002 жылдан берки жагдайды жөнгө салган мыйзам болсо, ал эми бул негизи бул иш-чара 94 жылдан бери башталган. Ошондон берки толук маалыматтар бизде базада дагы бар. Өткөндө дагы чыгарып келип биз в рабочем порядке мындай колго да таркатып бергенбиз. Урматтуу төрагалар, мындай мамиле менен биз парламентте деген эч качан элге мындай туура маселени жеткире албайбыз да. Депутат катары сунуш берем, артка кайрыңыздар. 3 жума мурда кабинетиңизге алып келип беребиз деди. Биякта бир топ адвокаттар чыккан. Жок, Эльвира, я тебе клянусь, алып келип берет деп. Мына, бирөөсү да алып келген жок. Анан кайда шылтоо менен биякта болбогон нерселерди айтып жатышат. Эми бир мандат округтан келген депутаттарды сыйлабасаңар, жетекчилер менен сүйлөшүп алат экенсиңер, комитеттин жетекчилери, орун басарлары менен сүйлөшүп алат экенсиңер. А биз силерге адам эмеспизби? Эльвира Жыргалбековна. Артка кайрыңыздар. Жооп берсем болобу? 10 секунд. Урматтуу коллегалар, мен сунуш кылам, артка кайрыңыздар. Бул деген мындай мамиле менен силердин да шайлоочуларыңар бар. Канча кредит, ким алган, кандай судан алган деген жашырып жатышат. Бизге маалыматты бергиси келбей жатат. Ушуну деген элге бир нерсеси чыгып калбасын деп 20 жылдан бери берилген каражат эмне болгон ачыкка чыгаргысы келбей жатат деген мен чечимге келип жатам. Мен жооп берип коеюнчу. Эльвира Жыргалбековна, бул жерде комитеттеги депутаттардын баары алган маалыматты. Сизге бербей калыптыр, ушу сизге жетпей калыптыр чындыгында. 5-чи микрофон. Урматтуу коллегалар, 30 жылда бизде канча суда, кимге берилген, кайсы райондо, канча каражат, миллиондогон каражаттар боюнча маалыматты парламенттин 90 өкүлүнө бериш керек. Ушуга чейин барсак. Анан комитеттин баарына берип туруп, макул болгондордун баарына, унчукпагандардын баарына берип, мен сурасам мага бербей коюштур. Бул кандай мамиле? Берилсин, бүт депутаттар билсин. Канча каражат, бюджеттин эсебинен ким кандай эмне болуп сарпталып каяка кеткенин эл билиш керек. Биздин шайлоочуларыбыз билиш керек. Анан бияктан жетекчилер бир да айтып, анан бизге келгенде деген 3 жумадан бери 502-чи кабинетке жете албай жатасыңарбы? Эмне болду? Ошол маселени көтөргөндөн кийин мына 3 жума өттү. Менин сунушум, урматтуу төрагалар, депутаттар бирибизди сыйлабай калдык. Маселе көтөрүлгөндө аягына чейин чыкпай калды. Анан мен суранам, мындай микрофонго чыгып алып тур, жок, 3-чү окуу өтө берсин, мейли аягына чейин чыктык дегенге кайра эле жол бербегилечи, мына баарыңар күбөсүңөр. Өткөн 3 жума мурда бул маселени көтөрүп туруп, алып келип беребиз дешти. Алып келишкен жок. Это просто мындай сыйлабастык болуп атат, анан мындай көңүл албастык болуп атат да. Болушкан адам деле мен түшүнүп атам бар мамилелерди, сунуш. Артка кайрылсын.
Комитеттен дагы каралып, комитет эмес 90 депутат билсин. Канча миллиондогон каражат суда менен кимге берилди, каяка кетти. Ошону депутаттар деген өзүнүн шайлоочуларына да жеткирсин. Тактап алыңыздар, ар бирөөңүздөрдүн районуңар бар. Чын эле ошол каражат жеттиби, ким алыптыр, эмне болгон, жетпесе жоопкерчиликке тартылсын деген маселе коюлгандыктан бул маалыматты бербей жатышат. Бериңиздер. Сураныч артка кайрыңыздар. Рахмат. Электронный варианты бар, сайтты карасаңыздар болот, депутаттар, урматтуу депутаттар, карасаңыздар болот мына. Сунуш кабылданды. Электронный варианты сайтта турат. Улугбек Буремович, депутаттардын талабын орындаттыңыз кыска мүнөттө. 6-чы микрофон. Сайтта турат десем. Рахмат. Кечесиз Нурбек. Мен дагы сөз сурап атты беле, мен Элвира Жыргалбековна мындай кылбайлыбы? Сиз бүгүнкү сунуш кылбайсызбы? Күн тартибин элине алып коелу. Анан кийинки эмеге киришели. Же эки жокуга да атасызбы? Надо было. Мен күн тартибинен алып коелу деп атабыз. А эки жокка кайрып келели деп атасыздарбы сиздер? Жо, мен сунуш берип атат. Мен түшүнгөн жокмун. Адыр эме 5 микрофонду Микрофон берип коелачы. Рахмат. Давайте анда күн тартибинен алып коелу. Маалымат 90 депутатка таратылсын. 90 депутаттын баары өз району менен маалыматты кабыл алышсын да. Эмне болуп атат? Сиздер да билип алыңыздар. Рахмат. Күн тартибинен алынсын. Жо, мындай да, урматтуу депутаттар, сунуш келип түшүп атат, биз сунушту добушка койгонго милдеттүүбүз. Биз милдеттүүбүз. Депутаттын сунушун биз милдеттүүбүз койгонго. Сунушун. Биз сунушун коюп беребиз. Эгер 46 менен чечим менен болсо, анда күн тартибинен алып коебуз. Кийинки эми мен айтып атпаймынбы, депутат суранып аткандан кийин биз аны коюп бергенге укуктуубуз биз. Коебуз, ошону айтып атабыз. Анан добуш менен чечилет баары.